Москва шаарындагы мекеништер эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо бизге кайрылыңыз. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод көлүк, ОМС, ТМС, черный список жана башка. Баса белгилеп кетчү нерсе регистрация жасабайбыз, башка документтин бардык түрүн бүтүрөбүз. Экрандагы номерге кайрылыңыз. Сот ырчы Кайрат Пирмердиевдин иши боюнча билдирүү жасады. Бишкектин 1-май райондук соту эстрада ырчысы Кайрат Пирмердиевдин иши боюнча маалымат берди. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2025-жылдын 20-мартындагы өкүмү менен ал кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасагандык үчүн күнөөлүү деп табылып, 1000 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда, мамлекетке 100 000 сом өлчөмүндө айып салууга өкүм кылынган. Буга чейин ырчы өзү билдирүү жасап, Казакстандын Айран YouTube каналына берген маегинде сүйлөгөн сөзү үчүн 100 000 сом айып пул салынганын айткан. Айта кетсек, февраль айынын башында социалдык тармактарда ырчынын казакстандык журналисттерге берген маеги талкууга түшкөн. Көп өтпөй УКМК Пирмердиевге кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогону кабарланган. Ысма менен ооруган балдардын ата-энелери депутаттар менен жолугушту. Кыргызстанда жүлүң булчуң атрофиясы менен ооруган балдардын ата-энелери жогорку кеңешке келип, депутаттар менен жолугушту. Бул тууралуу депутат Советбек Рустамбек уулу билдирди. Маалыматка ылайык, ата-энелер менен жолугушуу 19-мартта болгон. Ага саламаттык сактоо министринин орун басары Каарманбек Байдавлетов, омуртканын булчуңдарынын атрофиясы боюнча врач Айгүл Тургунбекова жана депутаттар катышкан. Ата-энелер менен жолугуп, аларга оору тууралуу кеңири түшүнүк берилди. Жыйындын негизги максаты ысма диагнозу коюлган балдардын дарылануусун мамлекет тарабынан колдоо, дары-дармектерин жеткиликтүү баа менен камсыздоо, реабилитация маселелерин жеңилдетүү деп жазылат маалыматта. СССРдин эң атактуу маньягы Чикатилонун уулу кайда кызмат өтөп жатканы белгилүү болду. СССР убагында эң коркунучтуу кылмышкер болгон киши өлтүргүч Андрей Чикатилонун уулу Юрий Украинанын куралдуу күчтөрдүн Харьков багытындагы артиллериялык бөлүгүндө кызмат өтөп жатат. Бул тууралуу Шот Телеграм каналы жазды. СССРдин эң атактуу маньягы Андрей Чикатилонун уулу Юрий Украинанын куралдуу күчтөрдүн катарында Харьков багытында кызмат өтөп жатат деп жазды аталган Телеграм канал. Орусияда акыркы жаза мөөнөтүн өтөп чыккандан кийин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 6 жаштагы Юрий Харьковка көчүп кетип, ал жерден аялынын фамилиясын алып, Юрий Мирошниченко болгон. Андан кийин Украинадагы согуш башталганда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарына кошулган. Юрий Чикатило Украинада патриот жаран катары көптөгөн акцияларга, иш-чараларга катышып жүргөн. Бирок анын согушка кетүүсүнө патриоттуулугу эмес, сот аткаруучулар менен болгон көйгөйү себеп болгон. Аны 2016-жылы аялы таштап кеткенден кийин ал уулуна алимент төлөгөн эмес. Алименттен тышкары Юрий Чикатилонун дагы деле банктарга карызы, төлөнбөгөн айыптары бар. Ал тоноо, адам өлтүрүүгө аракет кылуу, рекетчилик боюнча соттолуп, жалпысынан 13 жыл абакта отурган. Анын атасы Андрей Романович Чикатило советтик киши өлтүргүч, зордукчу жана педофил деп тапкан. Ал СССРдин ар кайсы аймактарында, негизинен Ростов облусунда 43 кишини өзгөчө ырайымсыздык менен өлтүргөнү аныкталган. Кармалгандан кийин сот аны өлүм жазасына кесип, Чикатило 1994-жылы 14 февралда Ростов облусунда атууга кеткен.
Ош облусунда кыш жана байытылган көмүр өндүрүүчү заводдор ачылды. Иш-чарага Садыр Жапаров катышты. Бүгүн 20 мартта Ош облусунун Кара Суу районунун Таш-Арык айылында кыш жана байытылган көмүр өндүрүүчү заводдор ачылды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай ачылышкан мамлекет башчы Садыр Жапаров өзү катышты. Президент инвестицияларды анын ичинде жеке фонддорду жана банктык салымдарды тартуу бизнес коомчулуктун мамлекеттин экономикалык саясатына болгон ишенимин бекемдерин жана башка инвесторлорго Кыргызстан жана өндүрүштөргө ачык экендигин жана өлкөдө ири бизнес долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөндүгүн көрсөтүп турарын баса белгиледи. Андан соң ишкананын кызыл тасмасы кесилип, мамлекет башчысына чийки затты даярдоодон баштап даяр продукцияны таңактоого чейинки продукцияны өндүрүлүшүн толук автоматташтырылган циклы көрсөтүлдү. 9 миллиондон ашык доллар өлчөмүндөгү каражатка ишке ашырылган бул инвестициялык долбоор Кара Суу районунун калкы үчүн 250 жумушчу орун түзмөкчү. Жылына 50 миллион даана кирпич жана 600 миң тонна көмүр продукциясын өндүрүү планы бар деп айтылат маалыматта. Аягында Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Алар аймакка көңүл бурганы, демилгелерди колдогону жана маанилүү социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырган үчүн ага ыраазычылыгын билдиришти. Уяттуу сүрөттөрүмдү таратам. Таласта 15 жаштагы кыздан акча талап кылган жигит кармалды. Талас облусунда дагы бир социалдык тармактын администратору кармалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык 11 март күнү Талас ОИПке 46 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал өз арызында 7 март күнү анон беседка аталышындагы телеграм баракчасынан 15 жаштагы кыздын телеграмына белгисиз жаран билдирүү жазып, уяттуу сүрөтүн чыгарам деп шантаж кылуу жолу менен акча талап кылып жаткандыгын билдирген. Бул факты опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн акча иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишине шектүү катары Талас шаарынын 2008 жылы туулган тургуну кармалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө ал телеграм баракчасын жана Талас Анонка аталышындагы Instagram социалдык баракчасын иштетип жүргөндүгү аныкталган. Азыркы учурда тергөө амалдары уланууда. Президент Баткендеги медициналык окуу жайга 1 миллиард сом бөлөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 20 мартта Баткен облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында бир нече объекттердин ачылуу аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жапаров Баткен шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо илимий комплексин ачкан. Ошону менен катар өлкө боюнча 15 социалдык объекттердин ачылуу аземине аралыктан катышкан. Баткен облусунда КМАнын окуу дарылоо жана илимий комплекстин ачылышында Баткенге 1 миллиард сом бөлүнөрүн жарыялады деп билдирди президенттин басма сөз кызматы. Орусия менен Украина туткундагы аскерлерин алмашты. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, эки тарапта тең 175 аскер кызматкери кайтарылган. 19 мартта сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 175 орусиялык аскер кызматкери Киев көзөмөлдөгөн аймактан кайтарылды. Алардын ордуна Украинанын 175 аскер туткуну, ошондой эле тез арада медициналык жардамга муктаж болгон оор жаракат алган 22 аскерди өткөрүп бердик деп билдирген Орусиянын коргоо министрлиги. Ошондой эле бошотулган орусиялык жоокерлер учурда Беларустун аймагында убактылуу дарылануудан өтүп, жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү айтылды. Белгилүү болгондой, АКШнын президенти Дональд Трамп менен Украинанын лидери Владимир Зеленский кечээ 19 мартта телефон аркылуу сүйлөшүшкөн. Зеленский X социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу Трамп менен сүйлөшүү позитивдүү, маңыздуу жана ачык болгонун белгилеген. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин менен Трамп 18 мартта 2 саат телефон аркылуу сүйлөшкөн эле. Трамп кабинетиндеги кызыл баскычты көрүп, эмне экенин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп ак үйдүн абал кабинетине келгенде Coca-Cola буйрутма кылган баскычты өзөктү куралды башкаруучу баскыч менен чаташтырарын айтты. Ал Fox News телеканалынын журналистинин Coca-Cola баскычы кайда деген суроого тамаша менен жооп берген. Бул так ушул жерде, баары аны өзөктү курал деп ойлошот. Бассам дүйнө жок болот дешет деген Трамп иш столунда жайгашкан кызыл баскычты көрсөтүп. Эске салсак, чет элдик басылмалар январь айында Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин кола суусундугуна буйрутма берүү баскычын абал кабинетине кайтартканын жазышкан. Баскычты ак үйдүн мурдагы башчысы Джо Байден алдырып салган. Андан мурун Трамп биринчи мөөнөтүндө колдонуп келген.